Билесиздерби, кээ бир эркектер бар, көчөдөгү ит дагы, эшек дагы бардыгы тааныйт да аны. Кээде көчө ошол балдар менен чогуу кетип атсаң, аны менен учураша берет. Көчөдөгү ол керек болсо күчүк дагы келип мынтип панжасын берет. Панжасына панжасы тийгизип мынтип учурашып кетет да. Ал жакшы болсун, ал жаман болсун, ким болбосун ал менен учурашат. Урматы бар. Көчөдө өзгөчө урматы бар да. Мындай адамдар. Бирок эркек киши чындап эле ушундай болуш керек. Эркек киши ушундай болуп, көчө анын ыйы дагы, авторитети дагы, сыйы дагы, башкасы дагы. Көчө эркектики. Качан кыз бала көчөгө чыгып кетсе, аял болуп кайтып келет. Көчө көргөн кыз аял болуп кайтып келиши мүмкүн. Ал эми көчө көргөн эркек чындап эркек болуп кайтып келет. Ошондуктан көчөнүкү. Сен бетон куюп, цемент заводдо иштеп, пескоблок куюп береке таппайсың. Бүгүн аялдар бар го, ошондой эркек менен бирдей болуш керек, укугу андай мындай дегендер бар. Өзүгө тиешелүү маселеде гана укугун талашат да. Бар болсо стройкада иште десең, барында көмүр шахтасында иште десең, не дейт? Көрдүңүзбү, сиз физически, акыл, психология бардык жактан сиз алсызсыз. Эркек өзүнүн ишин кылыш керек, ар бир жаатта. Аял да өзүнүн ордун билиш керек, ар бир жаатта.